Президенттин өлкөнү жашылдандыруу демилгесин колдоо максатында жер үйкени жайгашкан Шумкар Уя айыл аймагында 5000 түп кайын көчөтү отургузулду. Жергиликтүү бийликтин аймакты жашылдандыруу демилгесин кен иштеткен Альянс Алтын компаниясы колдоп 1 миллион сом демөөрчүлүк кылды. Белгилей кетсек, компания былтыр да каржылык колдоо көрсөтүп, анда да 5 гектар жерге 5000 түп кайың тигилген болчу. Бул жерде мынакей өзүңүздөр көргөндөй бул 3 жылдык кайыңдын көчөттөрү. Муну түштүк жергесинен ноокаттан алынып келди. Альянс Алтын компаниясы демөөрчүлүк кылып 1 миллион сом акча каражатын бөлүп берип, ошого биз Шумкар Уя айыл аймагынан өзүңүздөр көргөндөй 5,5 гектар ушу отургузганга, кайың отургузганга жер бөлүп, бүгүн ушу отургузуу иштери жүрүп атат. Былтыр дагы 5000 көчөт тиккенбиз. Аны дагы Альянс Алтын компаниясы колдоо көргөзүп, көчөт отургузуу болгондо, анан быйыл дагы туура эле ошо былтыркыдай кылып 5000 көчөттү 3 жылдык экен. Былтыркы сал кичирээк көчөттөр болчу. Быйылкы өнгөн жакшы көчөттөр экен. Мына Кудай буйруса баары өнүп кетет деп ойлойбуз. Биз жылыга ушундай максат койгонбуз. Ушу азыр экология деп баардыгы ушу президентибиздин жашыл мурасы аркагында кетип атпайбы? Ошону жылыга ушу биздин тиге турган жерибиз талапка жооп берет. Өйдө карай канизаводко чейин ушу жээкте мурун ската программа болчу. Малайдоого жер калтырып, калган баардыгын ушу токой чарбасына токой кылып тигип кете берели деген максатыбыз бар. Былтыркы тигилген көчөттөрдүн баарында кармаганбыз. Өзүбүз аны Шумкар Уя айыл аймагынан муниципалдык ишкананын депутаттар, жергиликтүү тургундар кылып ашар жолу менен кармап, Альянс Алтын компаниясы анын дагы тегерегине зымтоор жана тосмолорун алып берген. Быйыл да кармайбыз дагы өзүбүздүн бир кызматкерди ушул жерге токойчу кылып алганбыз. Токойчу кылып алып, ошо киши баардыгын карап, баардыгын өңгөнүн, анан башка отдельно кароолчу да бар. Кароолчу ушу бир дагы кайыңды мал киргизбей, кароолчунун акысын төлөп берип турабыз. Ошо киши карайт дагы, өнүп кетишине ушу баарыбыз салым кошолу деп аракет кылып атабыз. Атайын ушул саз жерлерге отургузуп, анткени ушу ак кайың саз жерге жакшы отурукташып, жакшы өнөт деп былтыркыны биз анализдеп көрдүк. Бир 70% ашыгы өнүп кетиптир. Кудай буйруса биз ойлойбуз, эми ушул быйылкы отургузуп аткан кайыңдарыбыз дагы бир 10-20 жылдан кийин бир жакшы бир элдин сүймөнчөгү болгон бир жакшы бир токой болот го деп. Жаратылышка айыр мамиле кылуу бул абдан адамдын баалуулугунун бир бөлүгү болуп эсептелинет. Мисалы алып кетейин, мына учурунда Сайыз учурунда Айдаралиев Караколдо ушундай бак тигип кеткен экен. Мына келечек мурга жакшы болуп атат. Ошол жерде эс алышып атат. Кайыңдар менен биз таластар мактанып атабыз. Кудай буйруса биздин келечек дагы ушу биздин аталар, апалар тигип кеткен деп келечекте атыбыз калат, балдарга пайдасы тиет. Жаратылышка пайдасы тиет. Деги эле жакшы нерсе. Негизи көп жерлерди ушундай бош жаткан жерлерди жашылдандырышыбыз керек. Анан эми ушу айыл өкмөтүнүн депутаттарына ушул демилгени көтөргөн балдарга чоң рахмат айтам. Биздин коллективдин атынан, деги эле элдин деле ыраазы болушуп атат, жакшы кылышып атат деп.